Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Урматтуу замандаштар, урматтуу кыргызстандыктар, сиздерге Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүүсү жөнүндө конвенциясынын 26 конференциясы өтүп жаткан Глазго шаарынан Facebooktун студиясынан кайрылып жатамын. Мен жаңы эле Facebooktун жетекчилиги менен жолугуп, алардын чакыруусу менен студиясына келдим. Дүйнө лидерлери башында турган саммитке 120 мамлекет катышып, алардын катарында Кыргызстан дагы бар. Биз дагы климаттын өзгөрүүсү боюнча дүйнө коомчулугу көңүл бура турган маселелерди көтөрүп, өз көйгөйүбүз тууралуу кайрылуу жасадык. Ушул 2 күндүн ичинде 30дан ашык мамлекеттердин жетекчилери менен жолугуп, эки тараптуу кызматташууну тереңдетүү боюнча макулдаштык. Кыргызстан 2022 жылы Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгондугунун 30 жылдыгын белгилейт. Биз бул мезгил аралыгында Бириккен Улуттар Уюмунун активдүү мүчөсү боло алдык. Кыргызстан дегенде асман тиреп, көк мелжиген тоолор, андагы ак кар, көк муздуу мөңгүлөр, жашыл токойлор, жылга-жылгадан шылдырап агып түшкөн өзөн суулар элестейт. Моюнга алуу керек, климаттын өзгөрүүсү биздин көз жоосун алган жаратылышыбызга терс таасирин тийгизип, зыянын келтирүүдө. Мөңгүлөрүбүз тездик менен ээрип, кемип баратат. Таза суунун булагы болгон мөңгүлөрдү дүйнө коомчулугу менен биргеликте сактап калуу бүгүнкү күндүн орчундуу маселеси. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2002 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын резолюциясына ылайык эл аралык тоолор жылы деп жарыяланган. Биринчи глобалдык тоо саммити Бишкекте өткөн. Бул окуя Кыргызстандын демилгеси менен ишке ашкандыгын биз үчүн чоң сыймык болгон. Мындай кадам аркылуу Кыргызстан экология тууралуу кам көрүү негизги маселе экенин эскертип, дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурууга умтулуп келген. Ушул жылдын 21 сентябрында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясында видео кайрылуу жасадым. Ошол жерде тоолуу өлкөлөрдүн достору тобунун атынан 2022 жылды кайрадан эл аралык тоолор жылы деп жарыялоону, тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча 5 жылдык программаны бекитүүнү сунуштадым. Ал эми 2027 жылы Бишкек плюс 25 глобалдык саммитин Бишкекте уюштуруу демилгесин көтөрдүм. Мөңгүлөрүбүз ээрип, дарыялар жана тоолор экосистемасынын биологиялык ар түрдүүлүгү жоголуу коркунучуна кептелген шартта өзүбүз жалгыз туруштук бере албайбыз. Дүйнө коомчулугунун көмөгү керек. Мен саммитте биз сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн өз алдынча максаттуу каржылоонун каралышын сунуштадым. Бул сунуштарым саммиттин чечимдерине камтылышын көздөймүн. Бул багыттагы максаттуу программаларды ишке ашыруу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун алдында атайын фонд түзүлсүн деген сунушубузду киргиздик. Кудай Таала уроологон табиятыбызды, касиеттүү ала тообузду сактап калуу жана кам көрүү ар бир кыргызстандыктын ыйык милдети. Ошондуктан касиеттүү жерибизди, тоо мөңгүлөрүбүздү, өзөн сууларыбызды көздүн карагындай сактап, келечек муунга татыктуу өткөрүп беришибиз керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Саламатта жүрүңүздөр.